кызмат көрсөтүүлөрүн жалпы жолугушуда милдеттүү медициналык камсыздандыруу уюмунун Талас областындагы өкүлдөрү жергиликтүү тургундарды мамлекеттик кепилдиктер программасы менен тааныштырып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча кеңири маалымат беришти. Негизинен каржылоо боюнча дагы маалымат бердик да биз. Жалпы ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ошо саламат сактоо уюмдарынын каржылоо булактарын айттык. Салыштырмалуу баягы белгилеп 2021 жыл менен салыштырып кеттик. Каржылоо баягы эми жакшы эле жүрүп атат. Негизинен баягы каржылоонун көбөйгөн себеби дагы быйыл мына апрель айынан баштап медицина кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүлбөдү. Ошо дагы баягы бюджеттин көбөйүшүнө таасир берет да. 50%га көтөрүлдү. Буюрса баягы бюджеттин дагы көтөрүлүшүнүн дагы бир себептерин бири ошо да. Негизинен жакшы эле каржылоо жүрүп атат, жетиштүү деп айтсак болот. Иш-чаранын катышуучуларына медициналык санитардык жардамдын түрлөрү, бекер жардам кимдерге берилет, милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылгандарга кимдер кирет, дарыканалардан дары-дармек сатып алуудагы жеңилдиктер жана дарыканалардагы алдамчылык тууралуу маалыматтар берилип, келген тургундар көйгөйлөрүн айтышып, суроолорун беришти. Буга чейин болуп келген, бирок бүгүн биздин айыл өкмөттөгү жооптуу катчылардын сунушу менен буюрса 9 айыл өкмөттө жеринде уюштуруп, негизинен элге жакындан түшүндүрүп бергенге сөз бердик, буюрса аны уюштурабыз. Бул жолугушуда көтөрүлгөн ар бир маселе көз жазымда калбастан жерине барып, көйгөйлөрдү билүүгө аракет жумшалары айтылды. Ушундай эле жыйын буга чейин биз Манас жана Кара Бура райондук администрацияларда болуп өткөн. Бүгүнкү жыйын аябай керектүү маалыматтарды алышты деп ойлойм. Себеби дегенде ошол эле жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 790 токтомунун негизиндеги мамлекеттик кепилдиктер боюнча ар бир жаран биле бербейт өзүнүн укугун. Бүгүн аябай көп суроолорду беришти. Бүгүн ошол жыйындын катышуучулары элге ошол бүгүнкү алган маалыматтарды туура жеткизет деп ойлойбуз. Врачтардын түшүндүрүү аябай мага жакты. Биздин түшүнбөй калган сөздөрүбүздү түшүндүрдү. Менин бир эле суроолорум ушуда. Ушу врачтар азыр текшеребиз, терге барабыз деп, акырын эле барып туруп текшерип койсо, баары чыгат. Мисалы, жанагы төрөп атканда да келиндерибизди бекер болуп атыр, жасылып тур, бирок бекер болбойт. Акча берди атпайбы? Ошо сыңардай булар акырын барып кармаса, мен ошого ыраазы болуп элем кагылайын. Булардын түшүндүрүп кеткендер 5 сонун кагылайын. Мен ыраазы болдум аябай. Өткөрүлгөн жыйындын соңунда келген өкүлдөр Бакай Ата райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун реанимация жана төрөт бөлүмүндөгү калкка маалымат берүүчү такталарды текшерүүгө алышты. Негизи ар бир бөлүмдөрдө хирургия болобу, төрөт бөлүмү болобу, терапия болобу, ар бир жерде ушундай дарылардын тизмеги илинип туруш керек. Күнүнкүсү күнүн коюлуп, плюс коюлгандардын баары ошол дарылар бар деген белги да. Бүгүн биз жаңыртып алып 4-5 күн коюлбай калыптыр. Негизинен ушундай дарыл тизмеги ар жерде илинип туруш керек да. Бейтаптардын баары жеткиликтүү болуп, ошол бейтап бөлүп, бул дарылар бар экен, ушул жерде ооруканда деп турбай билгендей болуш керек да. Калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү боюнча жолугушуулар саламаттык сактоодогу көйгөйлөрдү гана чечпестен, калктын медициналык сабаттуулугун жогорулатууга да чоң өбөлгө болот. Сеймок Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Бакай Ата району.